Assalamu алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз АКШда машыгып жүргөн мушкерибиз Рыскулбек Ибраимовдун боло турчу беттеши тууралуу сөз кылабыз. 4 февраль күнү Америка Кошмо Штаттарынын Индиана штатындагы Хаммонд шаарында Legacy Fighting Alliance 123 мелдеш өткөрүлөт. Анда биздин спортчу Рыскулбек палестиналык мушкер Аскар Аскар менен беттешерин балбандын менеджери кабарлады. Алардын беттеши 61 кг салмагында өтө тургандыгы белгилүү болду. Палестина спортчусу бул лигадагы биринчи кармашын 2020-жылдын октябрында өткөрүп, калыстардын бирдей чечими менен жеңишке жеткен. Бирок кийинки беттешинде жеңилип калган. Ал эми уюмдагы 3-чү тиреши Аскар үчүн ийгиликтүү болуп, өткөн жылдын ноябрында жеңишке жете алган. Эми алдыда 4-чү каршылашы катары Рыскулбек чыгып жаткан кези. Ал эми биздин мушкерибиз Тилекке каршы буга чейинки Титан FC уюмундагы беттешинде колун кайрытып жеңилип калган. Бирок ошол тирешке чейин Рыскулбек 2018-ден бери 8 атаандашын уткан эле. Ортодогу Гран-при мелдешин эске алганда. Учурда Рыскулбектин ММА рекордунда 19 утуу жана 9 жеңилүүсү болсо, Аскар Аскарда 12 жеңиш жана 2 жеңилүүсү бар. Ибраимов бул атаандашын жеңип өтө турган болсо, UFC менен келишим түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп айтылат. Чыныгы кыргыз мушкеринин UFC уюмуна баруусун күткөндөр өтө көп. Анда эмесе бул беттешти чыдамсыздык менен күтүп, биздин балбанга колдоо көрсөтүп туралы. Жакында эле UFC'деги курун кайтарып алган Дейвисон Фигейредо, Генри Сехудо жана Джон Джонстон тажрыйба алып жаткан Ибраимов бул беттеште сөзсүз түрдө жеңишке жетет деп ишенебиз.